балам, эсиңдеби, эшик алдындагы жоон төп алма, ошол жылы калың гүлдөп, кайра күч алып, жашаргандай сеңселип. Шамал тийгенде бутактарынан аппак көкөм себелеп атты. Алма гүлдөгөндө абада, көк кашка булактай тунукталып, не бир таза болот эмеспи. Ушинтип олтурганымда көчөдөн пошточу темир чал кирип келип калды. Арба толгонай деп, анча сөзгө келе бербей, сага кат бар беле дегендей шашылып, сумкасын аңтарып кат берди. Кимден экен десем, Майсалбектен көрүнөт деди. Сүйүнгөнүмдөн демейде Майсалбектин каттары 3 бурчтук болчу эле. Бул жолкусунда басма менен басылган сырты калың ателес кагаз экенин капарма деле албапмын. Ушул маалда бутун сүйрөп Балдакчан Бектурсун кирип келип калды. Майсалбектен кат келди, бери олтуруп окуп бере салчы десем, колу калтырап катты араң ачты да окуй баштады. Senin kanda adam gelin bilmesem bu katta жазбай болчумун. Азыр мен 1 сааттан кийин мекеним тапшырылган ишке барып кайра кайтпаймын. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн. Мени жоктоба апа. Bundan soğuk bolsa can törөлгөн баланын алган ошол мен. Mugallimdin balaga үйрөткөн атамга ошол мен. Ал ковурган жалбырак ошол мен. Мен деп билип жүргөн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Кош караңдайлан айналат о. Башымды өйдө кылып карасам, короодо жарданган эл туруптур. Баары аза күтүп туруптур. Эч ким ыйлаган жок. Балам эч кимди ыйлабасын деген турбайбы? Кайран балам, кайран кат. Айланайын тууган жер. Согуш башталат экен да. Ал согушта элдин бир асыл. Колунан бөөрү төгүлгөн эр азаматтар иштеп жаткан ишин таштап, бири-бирин канын төгүп, бири-бирин өлтүрүүдө аргасыз турушат. А мен буга түк макул эмесмин. Табигаттын жандуудан эң бийик жараткан адам баласы, дүйнөнү чарк берген ким? Адам баласыбы? Андай экен, бири-бирине залал келтирбей, тынчтыкта жашай алышпайбы? Куттуу талам, айткын чыныңды, куттуу талам. Айт сырдаш талам.